Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бизге Талас шаарынан жаш үй бүлө азыркы учурда жардамга аябай муктажбыз. Продукту нанга акчабыз калбады деп кайрылуу жасады. Биз ойлонбой туруп макулдугубузду берип, эртеси күнү колдон келген салымыбызды кошуп, зыярат кылып келдик. Ал жаш үй бүлө тууралуу айта кетсем, жолдошу Малик, келинчеги Аида. Алар 4 баланын ата-энеси. Азыркы учурда Талас шаарында 2 бөлмөлүү жер тамда ижарада өмүр сүрүп келет. Бүгүнкү күндө жардамга аябай муктажбыз дейт Аида. Сиздерге кайрылуумдун себеби өзүм эпилепсия менен ооруймун. Кызым да көптөн бери ооруп келет. 4 балам менен мени жолдошум ар кайсыл жумушта иштеп багып келчү. Тапканы тамак аштан артпайт болчу. Кызым экөөбүз катуу ооругандыктан жолдошум көп ойлонуп, катуу сыгылып, жүрөгү ооруп, буту шишип үйдө жатып калды. Жолдошум азыр эч кайсыл жерде иштебейт. Продукты бүт жактан кыйналып калдык. Больницага алып барсам, срочно кызың менен жолдошуң Бишкекте лечение алышы керек дейт. Ага бизде шарт жок. Ар кайсыл жерге кайрылдык, бирок жардам болгон жок. Кээ бир эркектер жардам берем, квартираңды төлөп берем, минтесиң, тигинтесиң, мени менен жатасың дегендер да болду. Кээде туруп өлүп алгым келет, бирок 4 баламды ойлойм дейт Аида. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, агалар, эжелер, ини карындаштар. Лайктан басып каналга катталып коюңуздар. Кече күнү көрдүңүздөр, бизге Таластан бир эжекебиз кайрылды. Азыркы учурда жашоо шартыбыз аябай оор. Жолдошум дагы ооруп жатат, мен өзүм дагы ооруймун. Балабыз дагы ооруйт. Бизге эч жактан доход жок. Продуктага дагы акча таппай кыйналып калдык дегендиктен мен аны угуп туруп эле сразу өзүм туугандар үйдө отура албадым. Эртеси күнү эле мына бисмилла деп кайрадан Таласка келип отурабыз. Таласка бул биринчи жолу эмес туугандар. Биринчи жолу келгенде Адилет байкеге кайрымдуулук кылып кеткенбиз. Мына дагы Алла таалам буйруп койгон экен, дагы Таласта сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Урматтуу мекендештер, бизде билесиздер, албетте мен дебеймин, анткени бизде жаамат бар. Бул жаамат бул Кыргыз Илам мекендештер жааматы. Албетте бизде ашар оюну жүрүп жатат 1000 сомдон. Эгерде ким билет алып ойногон болсо, туугандар, сиздер салымыңыздарды ушундай кыйналып жаткан мекендештерге кошкон болосуздар туугандар. Анда эмесе биз азыр келдик. Менин оюмча ушул адрес болуш керек. Азыр толук кенен маалыматтарды беребиз туугандар. Биз менен бирге болуп, лайктан басып, колдоп, мүмкүн болсо ушу видео роликти таратып коюңуздар. Кет, бисмилла. По-моему, жаш балдардын кийим кечесине караганда туугандар ушул жерге деп атабыз, анткени бул жер чоң здание экен. Адрес ушул жерди көрсөтүп атат. Бисмилла. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшылар, сиздерби? Ошол Аидажан жолдошу сиз болосузбу? Ассаламу алейкум, кандайсыз байкем? Таап аласыз, микрофондон жакшыраак угулат. Кеңиз дагы жакшыбы? Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулык жакшыбы? Бизге кече күнү келинчеңиз интернеттен кайрылган. Биз азыркы учурда жолдошум дагы ооруп жатат. Анан балабызды дагы срочно Бишкекке больницага алып барыш керек. Алып барбасак болбойт. Мен өзүм дагы башым айланып, акыркы төрөттөн соң аябай кыйналып калдым. 4 балалуубуз. Бизге азыркы учурда чындап келсе продуктага деле кыйналып калдык дегенден биз дагы жөн отура албадык. Аны угуп эле сразу мына Бишкектен келип калдык. Кандай кыласыздар? Кудайга шүгүр. Өзүңүз кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Амансыздарбы? Жакшы көрүнөсүздөр. Анда эмесе ичкери кирип эметели, маектешип, сиздердин жашоо шартыңыздар менен таанышалы. Кана бисмилла. Келиңиздер. Ушул жерде жашайт экенсиздер, Ушул жерде турабыз. Бул жер кандай? Бул жер карап отурганга азыр мына декабрга жакын көчүп келгенбиз биз. Декабрга жакын көчүп келесиздер. Өзү кече келинчеңиз кайрылганда да квартирада турабыз деп. Бул жер квартирабы ушунда? Квартира. Акча төлөп жашайсыздар бул жерге? Жок, башта азыр мындай эле карап отуруп жашап отурук. Мына контрамарка. Бул түшүнүшүм боюнча бул жер здание. Ушул зданияны сиз кароо охранасыз. Охрана. Бул жер бесплатный эле? Ошо карап отурасың төлөбөйсүң деген.
Ушул жерде карап отурасыздар. Түнөй ушул жерде жашайсыздар. ооба. Жүрүңүз, айткандай биз продукт алып келдик эле, ошолорду түшүрүп алалы дагы, анан шашпай маектешели, Ошо силерди дагы күтүп атканбыз биз дагы. Күтүп аттыңыздар беле? Такпы? Пока түшүрүп алайлы. Сизге оор көтөргөн болбойт да? Я, уже боло береби? Таспаканан колдорум ооруп атты. Бул таксырга оор көтөргөн болбойт экен, ошондуктан эми таксырым жеңил ала берсеңиз, мен оорлордун өзүм бирдеме кылам. Жеңилирээктарыны. Siz bunu үйгө ташып бериңиз, Үйгө ташып бериңиз, мен бул жерге кое берейин. Көптөн бери биз деле багында грузчик болуп мун ташып жүргөнбүз, азыр күчтүү эми сынап көрөбүз. Бас тур. Assalamu alaikum. Ben pamper sağa? Göster. Askın. Dergin үйгө. Geldik. Bunlar şaşmalık kırıyor lan. Hadi. Şaşma. Жақсы, чоңдуз отуз. Алейкум ассалам. Жақсы. Өзүңүз кече бизге кайрылган сиз белеңиз. Айдажа сиз да. Жақсы. Өзүңүз. Бул жакта бакын да. Охо, мына. Ушул жерде 2 комната экен, тоондар көрдүңүздарбы? Бул жакта спальный. Тиги жак кухня экен, Тиги жак кухня экен. Баса азыр мен бул балдарга да подаркам бар да, менчи. Балдарга да подаркам бар. Балдардын подаркасын унутуп калыптым. Бул сага. Мынаке. Сага. Бул кичинекей уктап калыптыр да. Иниң өресиң, Сага. Сага мен. Eli sürtü zaman olsun. Mesela tamam şu milliyetçilik namusu yeteriz dolarız kaldı. Assalamu alaikum, Малигинин дагы бир жолу. Кече келинчегиңиз бизге кайрылган. Азыркы учурда жолдошум анан кызым ооруп, мен өзүм дагы ооруймун. Азыркы учурда жашоо шартыбыз өтө оор. Жолдошум иштебегендиктен азыркы учурда продуктанан дагы кыйналып атабыз.
дегендиктен мен дагы үйдө жөн отура албадым. Сразу эртеси күнү бул жака жетип ошол сиздердин жашоо шартыңыздардан кабар алайын деп сиздердин зыяратка келип отурабыз. Өзүңүз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу, жашоо шартыңыз тууралуу кенен маалымат берип койсоңуз. өзүм инглизстен болом. Атам өтүп кеткен. Өзүм чоңойдум. Азыркы учурда семейный Төрт баланын атасыбыз. 4 балам бар азыркы. Эң улуум ал 5тен өтүп калды. Азыр ким 4 өтүп калды. Ал 5ке карап калды. Үчүнчү кызым 3 чыгып калды. Анан кийинки Өзүңүз тууралуу маалымат берсеңиз. Ден соолук кандай азыркы учурда, жакшыбы? Эмне жумуш кылып атасыз буга чейин? Азыр жумушка чыкпай атат деди. Жашоо кандай болуп атат жумушка чыкпай? Азыр жеңилдетип жумушка алышсатым. Жумушка жүрөм. Жеңилдетип жумушка чыгып буларга чай мына адамга акча тетип. Анан бул жер квартира, Квартирада жашайсыз. Өзүңүздө үй жай жок. Жок. Бул жер канча бересиз айына? Бир башты карап отурганга эле Бул жерде сиз охрана экенсиз да? Анан сиз ооруп аткан болсоңуз, келинчегиңиз ооруп атса, балаңыз ооруп атса, сиздер жашоо тиричилик кандай өтүп атат? Кантип күн көрүп келатасыздар? Кантип жан багып атасыздар? Же бир туугандардан жардам келип атабы? азыркы учурда балага пособие алып, ошо пособиянын акчасы көпкө ошого эле кетет биздики. Чипчи машка ошого эле ошон чыкпай калат, ошондо чыгабыз. Сиздин өзүңүз азыр эмне болуп ооруп калдыңыз? Ден соолук. Кандай ооруга чалдыктыңыз? Эмне оору менен ооруйсуз? Азыркы учурда эң ооруп жүрөктүн оорусу. Формунда эме деген жүрөктө салы бар экен деген. Жүрөктөн. Анан кечээ келинчегиңиз айтып калды. Срочно кызым менен жолдошумду Бишкекке больницага алып барбасак болбойт. Бул жакта врачтар баарын эле Бишкекке алып барып караткыла деп атыптыр. Финанс жагынан акча каражат жок болуп атат азыр. Аякка барып көрмөм дедим. Келинчегим Келинчегиңиз эпилепсия менен ооруп кеткенден да? Заключение эпилепсия чыгарып жүргөнбүз. Анан кызыңыз ушул кыз да? Ушул кыз. Былтырдан бери ошо былтырда жүрчү. Быйыл больницага көрсөткөнбүз. Көрсөк жүрөктө бар жүрөктө. Вообще аппаратка түшүргүлө кыздан сурадык ушул тарабын көрсөтөбүз. Жогон ичеги шишип болуп көрүп туруп. Сиздер ошондо кечээ келинчегиңиз бизге кайрылып атпайбы? Сиздер бир эле бизге кайрылдыңыздарбы же буга чейин дагы жардам сурап элге кайрылып ушундай интернеттерге чыгып дегендей? Сиздерге чейин чыкканбыз. Биз кайрылдык башта. Эмеге кайрылдык. Баягы эмелерде жогорку иштегенде кайрылдык. Ушундай болуп атат, ситуациябыз деп.
эч кимибизди кабыл алышкан жок. Эч жактан жардам жок. Кабыл алса да баягы жардам жок. Азыркы учурда ошондо сизге кандай жардам керек, эмнеге муктажсыз? Азыркы учурда биринчиден мына ден соолугумду чыңдабасам дейм. Өзүмдүн келечегимдин ден соолугун чыңдабам. Участок там Малик таксыр, сыгылбаңыз, баары жакшы болот. Баары Алладан, бул сыноо. Кудайым буюрса ушундай күн келет, баары жакшы. Мынакей биз келдик, эми бизден кийин Кудайым буюрса ушул видео роликтти көргөндөн кийин биздин кыргыз элим, анан негизи таластык жигиттер да аябай патриот болот. Патриот келишет. Бул видео роликтен кийин алар келип жардам берет. Биз дагы жөн карап турбайбыз. Биз дагы колдон келген жардамыбызды кылабыз. Кудайым буюрса ден соолугуңуздар да жакшы болот иншалла. Анан ушул квартирада турат экенсиздер, буюрса мекендештер, келиңиздер ушул Малик инимди колдоп, азыркы учурда 4 баланын атасы, келинчеги дагы ооруп, өзү дагы ооруп, кызы дагы ооруп, оор жумушка чыга албай аткандыктан действительно кыйналып калыптыр. Ошондуктан келиңиздер, көптү көрсөк көл болот, күч биримдикте биригели дагы Малик иниме жардам кылайлы. Ден соолук болсо анан Кудайым буюрса ушул биз дагы до конца турабыз. Ушул там алып берип, үй алып бергенге дагы аракет кылайлы. Эми келинчегиңиздин дагы оорусу тууралуу бир аз маек беришип. Саламатсызбы эжеке? Азыр биз жолдошуңуз менен маек курдук. Анан сизден дагы кененирээк маалымат алалы дедик. Жолдошуңуз эми эркек киши болгондуктанбы, билбейм, иштегини чыгара албайт экен да сыртка. Иште катат окшойт. Көп нерселерди жашырып айта албай, анан көз жаш кылып эметип сүйлөй албай калды. Ошого сиз менен кененирээк маалымат бериң. Ушул жашоо шартыңыз тууралуу, өзүңүз тууралуу, ден соолук тууралуу кенен маалымат берип койсоңуз. Мен өзүм 4 баланын энесимин. 4 балам бар. Жолдошум азыр жүрөк ооруйт. Анан көп жерлерге кайрылдык биз. Көп блогерлерге дагы кайрылдык. Эч кимден жардам болгон жок негизи. Бирок сиздерге кайрылдык. Сиздер ошо жок деген жоксуздар. Сиздерге рахмат. Ошо 2 күн, 2 айдай болуп кетти бизге. Ошо келгениңиздерге чоң рахмат. Буюрса жакшы жаңылыктар болот деген ишеничтемин. Албетте кече сиз кайрылганда биз дагы жөн отура албадым. Мен дагы көз жаш действительно азыркы учурда туугандар, мага бул эжебиздин сөзү действительно жүрөгүмө октой катуу тийди. Анткени жолдошу ооругандыктан бул эже өзү ооруйт экен, кызы ооруйт экен. 4 баланын энеси, азыркы учурда 4 баланы багып өстүрүш дагы кыйын. Анан жолдошу иштебегендиктен азыркы учурда продуктага да кыйналып калдык дегенде мен дагы ошол сөз угуп алып, жөн олтурбастан сразу мен жолго чыгып келип калдым да. Анан өзүңүз ден соолук кандай? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эмне болуп ооруп атасыз? Кызыңыз эмне болуп ооруп атат? Жолдошуңуз эмне болуп ооруп атат? Эмнеге муктажсыздар? Биз өзүбүз негизи 4 балам бар негизи. Анан өзүм эпилепсия менен ооруп атам да. Болду ошо эпилепсия менен ооруп жүрөм. Анан жолдошум жүрөктөн ооруп жүрөт. Азыр кызымды дагы көрсөтүш керек болуп атат. Ал дагы ичеги немеси эме болуп кеткен деп атат. Ошо Бишкекке көрсөткүлө деп атат да. Ошондо көрсөтсөк деп аткан. Ошо жардам керек болуп атат. Ошону көрсөтсөк. Бул жакта больницага көрсөттүңүзбү? Жолдошуңузду, кызыңызды? Бул жактан көрсөтсөк ошо Бишкекке көрсөткүлө деп атат. Анткени бул жактан клиенти чыкпайт деп атат да. Ошол мен негизи жолдошумду дагы, балдарымды дагы аман эсен, ден соолукта болушун каалайт элем. Биринчи
биринчи байлык негизи ден соолук деп коюш, биринчи ден соолук керек экен баарынан да. Анан кийин ошол баарынан муктаж болгонубуз ошол там жагынан да муктаж болуп атабыз анткени өзүбүзгө тиешелүү там жок, участогубуз жок. Ошо кыйналып иштеп тапкан акчасы ошо продукту памперстен чыкпай калат. Азыр жолдошум ооругандыктан жумушка көп чыга албайт. Продукт жактан, памперс жактан жардам керек болуп атат. Бул жер урматтуу мекендештер, мен дагы кененирээк маалымат берип кетейин. Бул жер жана жолдошуңуз айтты. Бул жерде карабал болуп, жолдошу азыр учурда ооруп аткандыктан, оор жумуштарга жарабай калгандыктан ушул жерде карабал болуп иштеткен. Бул жер эми чоң здание көрсөтпөй эле койгон, анткени частный собственность деп коет. Ошондуктан бул жерде карабал болуп, охрана ушул жерде сиздерге жашап турууга деп бериптир, а? Ооба, анткени. Ошол азыркы учурда ушул жерде жашап атат экен. Анан Кудайым буюрса, биз дагы колдон келген жардамыбызды аябайбыз туугандар. Биз дагы колдон келген жардамыбызды кылабыз, көрсөтөбүз. Анан урматтуу мекендештер, сиздерге кайрылуубуз. Бул эженин, байкенин өздөрүнүн жеке телефон номери, жеке карта номерин коебуз. Биздин мээримдүү, ырайымдуу ушул кыргыз элим, сиздер дагы карап турбаңыздар. Көп түкүрсө көл болот. Ушул эжебиздин ден соолугуна, ушул байкебиздин ден соолугуна жана ошондой эле ушул кичинекей кызыбыздын ден соолугуна салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Ушулардын жылмаюусуна, ушулардын баягы күлкүсүнө, ушулардын бир бактысына себепкер болуп калыңыздар. Карта номерлерди коебуз. Ким канча мүмкүнчүлүгү болсо которо бериңиздер. Кудайым буюрса, биринчи очередте ден соолугун каратып, экинчи очередте келиңиздер. Жаш семья, жаш үй бүлө, буларга албетте там керек, үй керек, квартира керек. Туугандар, квартира алуу, үйлүү кылалы. Биз дагы карап турбайбыз. Биз колдон келген салымыбызды кошобуз. Анан сиздер дагы колдоп, поддержка кылып кетиңиздер. Урматтуу кыргыз элим, карта номерлерин коебуз, өздөрүнүн жеке карта номерлерин которуп салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Анан эчекесиз кайгырбаңыз. Албетте бул видеороликтен кийин жана өзүңүз айтып атпайсызбы, мында буга чейин көп блогерлерге кайрылдык, көп жерлерге кайрылдык, бирөөсүнөн да жардам болгон жок деп. Кудайым буюрса, мынакей эми биз келдик, бизден кийин дагы көп адамдар келет сиздерден кабар алганы. Анан буюрса кыргыз элим да карап турбайт. Албетте салымын кошуп, жардамын кошот. Анан ден соолугуңуздар да буюрса жакшы болуп айыгып, анан өздөрүңүздүн үйүңүздөрдө буюрса жашап каласыздар экен. Келиңиздер, ушул кызымды көрсөтүш керек болуп атат. Баарынан да ушу кызымдын ден соолугу мени ойлондуруп атат. Ушуну көрсөтүп алсамбы деген ушул. Ушул кыз экен да? Ушул. Ошо телевизорда кеч чыгып, баягы кеч басты да, кыйнап. Дагы деле ошентип кечинде көп. Канча жашта? 4кө чыкты да. 4кө чыктыбы? 4 жашта өзү сүйлөп калат, а? Жаңыдан неме болуп келет, жаңыдан тил чыгып атат, жаңы. Сага да. Эжекем көп сыгылбаңыз, баары жакшы болот. Кана, бул канча ушул кыз турбайбы? Бул бөйрөгүнөн дедиңизби? Ички немеси, жон ичегиздин Жон ичеги? ошонусун анан неме полный аппаратка тарттырыш керек деп атат да. Бул жүрөгүндө дагы бар дегендей кылып, жүрөгүндө тарттырыш керек. Бул жактан чыкпайт деди да. Бишкекке алып барасыңар деп атат. Анан Бишкекке алып барганда ал жакка жата турган, баса турган жер керек. Анан баары эле азыр акча, бүт эле акча неме кылып. Буюрса баары жакшы болот. Биз да жардам беребиз. Кыргыз элин да карап турбайт. Буюрса ушул кызыңыз дагы, жолдошуңуз дагы айыгып кетет. Көп сагынабыз, баары жакшы болот. Кудайым буюрса, биз дагы келип тез сиздерден кабар алабыз. Колдон келген жардамыбызды берип турабыз. Эмне керек болсо тартынбай бизге айта бересиз. Алло деп чалып турсаңыз, биз колдон келген жардамды берип турабыз. Анан кыргыз элин дагы албетте Кудайым буюрса сиздерди үйлүү кылабыз, ден соолуктуу кылабыз. Жүрүңүз эжеке. Баары Алладан. Биз просто себепкер болуп калалы. Жүрүңүз, биз дагы кайталы. Эми кеч болуп калды. Бул Бишкекке жете алгандыгы кыйла убакыт кетип калат. Таксырым, ассаламу алейкум. Сиз дагы көп сыгылбаңыз. Ден соолук дейт биринчи очередте.
ден соолук болсо баары болот. Үй дагы болот, жай дагы болот. Бардык нерсе биринчи очередте ден соолукка келип такалат. Ошон үчүн мына сиздин ден соолугуңуз жок болгонуна байланыштуу азыркы учурда ушундай ситуацияга түшүп калдыңыздар да. Кудайым буюрса бул дагы бир сыноо. Баары жакшы болот буюрса. Анда эмесе биз дагы кайталы. Biz de ister sağlam bir şey. Sizlerle çoğarak Рахмат, Алла разы болсун. Ар дайым жакшылыктарды көрсөтүп турайлы. Связда болобуз, байланышып турабыз. Буюрса ден соолукту каратабыз, анан үйлүү жайлуу кылабыз иншалла. Биз себепкербиз баары Алладан. Анда эмесе биз чыгайлы, кайтайлы. Куланда, Малик байке, Алла разы болсун, а? Көрүшөбүз. Буюрса жакшылыктарда көрүшүп, буюрса көп сыгылбаңыз, а? Баары жакшы болот. Эжеке, сиз да көп сыгылбаңыз. Баары жакшы болот, сөзсүз. Биз да колдон келген жардамыбызды берип турабыз. Күн сайын байланышып турабыз, кабарлашып турабыз. Анан кыргыз элинде жөн карап турбайт. Буюрса үйлүү боласыздар, ден соолукка тың боласыздар буюрса иншалла. Болуптур, анда эмесе биз Кайрымдуу кыргыз элим, аягына чейин көргөнүңүздөргө Алла разы болсун. Эгерде ким жардам кылам дегендер болсо, описанияга, комментарийге закреплять этип коебуз. М-банк өздөрүнүн номери, байланышып, которуп салымыңыздарды койсоңуздар болот. Баарыңыздарга Алла разы болсун. макул эжеке.